Өткөн 2020 жылы Кыргызстандын экономикасы дээрлик 9%га чейин төмөндөдү. Адистер экономиканын мындай өсүү темпи 1990 жылдагы көрсөткүчкө теңелгенин белгилешүүдө. Анын ичинде курулуш тармагы болуп көрбөгөндөй ылдамдык менен төмөн түштү. Ички дүң продукциянын дээрлик 10%ын түзгөн бул секторда 2020 жылы 90%га чейин иш токтогон. Кыргызстандагы курулуш компаниялардын көпчүлүгү пандемия башталгандан бери кызматкерлеринин санын 2 эсеге кыскартышкан. Анткени батирлердин сатылышы дээрлик токтогон. Ошол пандемия бизге жумуштарган болсо эң чоң коммерциянын вреди берди. Ошол бизнес саудалар, продажалар азайды. Ошол мурунку жыл майдан баштап примерно декабрь айына чейин болсо биз нормаль иштеген эмеспиз. Стройкалар ошондой эле курулуп атканбыз, токтогон эмеспиз. Бирок бар акчаныбызды өзүбүздүн накопительный фонддордон, башка бизнестерден алып бул жерге колдонуп атабыз да азырчы. Кардарлардын кескин азаюусу менен курулушту жүргүзүү дагы бир катар кыйындады. ЖИА бизнес ассоциациясынын курулуш комитетинин төрагасы Чолпонбек Акматовдун айтуусунда мамлекеттик органдар тараптан уруксат кагаздарын берүү кечеңдеп келет. Натыйжада компаниянын чыгымдары өсүүдө. Мисалы эсептөөнү орточо алганда эле курулуш бригадаларын кармап турууга эле айына 560 миң сом жумшалат. Анын ичинде крандын ижара акысы 180 миң сом, экскаватор 150 миң сом, жүктөгүч машина 90 миң сом болсо, жүк ташуучу уна 120 миң сом. Мындай чыгымдар компанияны банкротко кептөөдө. Ошо курулуш кагаздарын жөнөкөйлөттүрүп баарын жазат алсак, мен ойлойм, бул сектор аябай чоң сектор да. Мисалы 16 жылкы статистиканы карасак, 25 миң адам иштесе, бүгүнкү күнү 10 миңге жетпеген киши иштеп атат да. Бул деген карабайсыңар бир абдан көп үй бүлөлөр азыр жумуш жок калды да. Көйгөйлөрдү чечүү үчүн ишкерлер ар бир жаңы келген өкмөт башчы менен жолугушууларды өткөрүп келишет. Бул ирет дагы жаңы дайындалган премьер-министр менен кезигишти. Анда Марипов коммуналдык кызматтарга кошулуу үчүн уруксат кагаздарын тездетүүнү тапшырган. Маселе абдан көп. Эң биринчиси мына электр энергиясына кошулуу, теплосеть, канализация, жана башка мына жылуулук системалары боюнча айтсак болот. Единое окно деп атабыз, бирок ал такыр иштеген жери жок, баарыбыз билебиз. Кандай берилип атат документтер, кандай кыйынчылыктар бар, инфраструктура маселеси жана башка толгон токой маселелер бар да. Биз Ал арада курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги бюрократиялык тоскоолдуктарды жоюу багытында парламентке жаңы мыйзамдын долбоорун сунуштаганы белгилүү болду. Бирок азырынча карал элек. Ал эми курулуш жаатындагы эксперттер тиешелүү тармакты жандантуу үчүн бир катар кеңештерди берүүдө. Алардын негизгилерине Азат Маматихтаев токтолду. Сегодня это Менин жеке көз карашымда бул багыттагы көйгөйлөрдү ишкерлер бийликке айткан жана дагы деле айтып келе жатышат. Бул секторду бийлик жана курулуш компаниялар толук билип чыгуусу керек. Ошондо гана бири-бирин түшүнүү аркылуу ишти алдыга жылдырса болот. Эгер тагыраак айтсам, уруксат кагаздарын алуу процесстерин тездетүү керек. Бүгүнкү күнү бул процесс өтө жай. Балким ошол жактарды компьютердик технологиянын жардамы астында тездетсе, ишкерге чоң жардам болмок. Ошол эле кезде мамлекеттин казынасына салык иретинде каражаттар түшүп туруусун камсыздамак. гораздо, наверное, быстрее, качественнее и так далее. Эске салсак, Кыргызстандын курулуш тармагы бюджетке ири көлөмдөгү каражат алып келген тармак болуп эсептелет. Ошондой эле жыл сайын 100 миңге жакын адамдарды жумуш менен камсыздап келет. Чолпон Бейшилен кызы, Гүлчуроо Казымкулов, Нью ТВ.